Assalamu алейкум, урматтуу замандаштарым, мекендештерим. Адамдыктын наркы касиети ушул экен. Өткөндү унутпаш керек экен. Эгерде өткөндү унутпасаң, өткөндү сыйласаң, келечектен сый көрөт экенсиң. Жакшы кылсаң өзүңө дейт, жаман кылсаң өзүңө. Өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө дейт. Кыргыздын кыргыздыгы ушул, өткөн залкарларды унутпайт. Кадырын билет, айта жүрөт, деп жүрөт. Ошону менен сөз уланат экен, ошону менен тарых уланат экен, ошону менен калп жашайт экен, ошону менен нарк жашайт экен. Сооронбай Жусуев деген жөн эле адам эмес. Бул тарых, бул өзүнчө энциклопедия, бул өзүнчө доор. Бир доордо жашап, бир доордун ар өңүтүн көргөн залкар инсан. Согуш десең согушту көрдү, сый десең сыйды көрдү, чөл десең чөлдү, төр десең төрдү көрдү. Бул инсан кандай жагдай болсо дагы инсандыгынан ажырабаптыр. Мен бекерден инсан деген жокмун. Киши башка, адам башка, инсан башка. Башы кара бутайрдын баардыгы эле киши. Эшикти бирөө тыкылдатса, эч качан айтпайсың бир адам келиптир деп, киши келиптир деп айтасың. Анткени анын максаты белгисиз. А бул инсанда максат болгон, адамга пайдасы тийди, зыяны тийбеди. Көңүлүн көтөрдү, эч качан көңүлүн чөгөргөн жок. Адамдарды бириктирди, эч качан бөлгөн жок. Азыр залкар дагы бир биздин обончубуз, ушунчалык келиштирип обон чыгарган кыргыздын дагы бир мыктысы, чыгааны, кыраны. Асылбек Өзбековдун сөзү да кырда ушунчалык жакты. Карасаңыз, сиз деп кайрылып, кат жазып, адамды бир адепти, ариетти сактаганы бизге бүгүн өрнөк болду, сабак болду. Максат жөн эле андай киши эле, мындай киши эле деп айтып коюшту эмес, максат мындан сабак алуу. Бир ыр бар экен, Огюстун. Ошонун ыры саясатчылар, андан кийин акындар жөнүндө экен. Жарымы мага байланыштуу, жарымы Сооронбай Жусуевке байланыштуу. Акын болуу кандай кыйын, оңой болуу депутат. Акын уга чөптүн кыйын, укпайт аны депутат. Акын болуу кандай оор, жеңил болуу депутат. Акын жүгү бүтүндөй бир доор, 5 жыл иштейт депутат. Биз Сооронбай Жусуев атабызды жоготконубуз менен жогото элекпиз. Аны болгону табыш керек. Кайдан табабыз? Ырлардан табабыз. Бир акын айткан экен, мени издесең ырларымдан табасың деп. Атабыз көрсө куш сермеген канатты жазыптыр. Тарых берген сабакты жазыптыр. Бабалардан калган санатты жазыптыр. Адамды жазыптыр, тоону жазыптыр. Кушту жазыптыр, даракты жазыптыр. Эгерде жерден жарак өтсө дейт, акындын жүрөгүнөн өтөт деп бекер айтпайт. Мен бүгүн ырларын эртең менен туруп алып окуп чыктым. Ошонун арасынан дарак деген ырын окуп алып көзүмө жаш келди. Биз адамды адам аябаган заманда, адамды адам тебелеген заманда биздин атабыз чөптү ойлоптур, сууну ойлоптур, даракты ойлоптур. Ошо согуштагы дарак жөнүндө жазганы бар экен. Майданда да снарядтар адамга эле тийбейт дейт, даракка да тиет. Ошол жөндөр экен. Майданда снарядтар дарак турат, жоокердей бир кыйкырып, калат сулап, башкасы курбусуна башын ийип, унчукпай аза күтүп карап турат. Азыр да токойлорду араласаң, согуштан мунжу болгон дарак турат. Согуш болбосунчу, бир да апа ыйлабасынчы, бир да көңүл сыздабасынчы. Ушул аталарыбыздын батасы тийсинчи. Залкардын залкардыгышында залкардын залкардыгын билет. Исхак Разаковду романга айландырган, Курманжан Датканы романга айландырган мунун